Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Каналыбызга катталып, ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Садыр Жапаров айдоочулук күбөлүк сатууну кан булгандай токтотуу керек. Азыркы убакытта 30 жылдан бери айдоочулук күбөлүк сатып алгандар жашап жатабыз. Айдоочулук күбөлүктү сатууну кан булгандай токтотушубуз керек. Ошондо 50-60 жылдан кийин араң күбөлүк сатып алгандар тазаланабыз. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров кабар агенттигине курган маегинде айтты. Өлкө башчы өткөн жумада кармалган унаа мекемесинин жетекчиси боюнча интервью берип, айдоочулук күбөлүктүн сатылышы боюнча маселеге токтолгон. Авариялардан жылына Кыргызстанда жүздөгөн адамдар каза болууда. Мисалы, былтыркы жылы өлкө боюнча дээрлик 7000 жол кырсыгы катталып, 783 адам каза болду. Согушта да мындай болбойт. 10 000ден ашык адам жабыркаган, бир нече миңи майып болуп калды. Аларды өкмөт жөлөк пул берип багып жатат. Эгер мындан ары деле айдоочулук күбөлүк сатыла берсе, анда бул сандар өсө берет. Ошондуктан айдоочулук күбөлүктү сатууну кан булгандай токтотушубуз керек, деди мамлекет жетекчиси. Садыр Жапаров азыр мындай терс көрүнүш токтобосо, 100 жылдан кийин да күбөлүк сатып алып, машина айдап жүргөндөрдөн тазалануу кыйын болоорун белгиледи. Бүткүл кыргызстандыктарга, айрыкча жаштарыбызга кайрылып кетет элем. Айдоочулук күбөлүктү сатып алам деген ойдон кайтыңыздарчы. Эрежелерди жаттап алыш оорчулук жаратабы? Жөн гана моюн жар бербегендик деп ойлойм. Жаттап баарын билип алсаңар өзүңөргө жакшы эмеспи, деди президент. Өлкө башчы унаа мекемесине жаңы жетекчи дайындалаарын белгилеп, жаза басса ал дагы камалаарын айтты. Унаага жаңы жетекчи дайындайбыз. Ага деле жогоруда айтканымдай тапшырма жана талаптар коюлат. 40 районго автомектептерди ачкыла деп тапшырма коюп жатам. Алда пендечилик, ачкөздүк кылып кетсе, ал дагы камалат. Биз эч кимди аябайбыз. Бизге мамлекеттин келечеги керек. Таза мамлекетти куруп кетишибиз керек. Ушул жерден унаанын кызматкерлерине бир суроом бар да. Силер күбөлүк сатып жаткан адамдар келечекте силердин өзүңөрдүн эле жакындарыңарды, небере чөбөрөлөрүңөрдү кокус бир жерден кагып кетип, зыянга учуратпайт деп кепилдик бере аласыңарбы? Албетте жок. Ошондуктан бир күндүк тыйынга кызыкпай келечектеги урпактарыңарды ойлой жүргүлө, деп сөзүн жыйынтыктады президент Садыр Жапаров. Урматтуу Москвадагы мекендештер, Кыргызстанга жүк салууну каалап, бирок кимден жиберүүнү ойлонуп жаткан болсоңуз, биз сиздерге ишенимдүү ишкерди сунуштайбыз. Бул ишкердин аты жөнү Зайырбек Маматкаримов. 12 жылдан бери иш алып барган командасы сиздин аманатка кыянатты кылышпайт. Кыргызстанга салган жүгүңүздү күндүн аптабына же кыштын ызгаарына калтырбастан атайын жүк сактоочу кампасы Бишкек шаары Профсоюз көчөсү 38/1 дарегинде жайгашкан. Жүктү Москванын бардык жеринен өздөрү алып кетет. Алган жүктү Кыргызстандын 7 дубанына жеткирүүнү да кепилдешет. Кыргызстанга жумасына 2 машина жиберилет. Жүк баасы көлөмүнө жараша 500 рубльдан өйдө баланат. Дареги Нижегородское метросу, Перовское шоссе 9, строение 7. Байланыш номерлери +7 926 788 70 70. +7 929 624 63 64. Кыргызстандын жаштар курама командасы Азия кубогуна жолдомо утту. Кыргызстандын футбол боюнча жаштар курама командасы Азия кубогуна жолдомо утуп алды. Кечээ Бишкектеги Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадиондо Азия кубогунун 3-чү тандоо турунун алкагында Кыргызстандын курама командасы Жапониянын курама командасы менен ойноду. Башкы машыктыруучу Мирлан Эшеновдун жетекчилиги алдындагы курама команда биринчи тобунда Мьянманы, Түркмөнстан жана Жапониянын курамалары менен бирге болчу. Буга чейин биздин курама команда Мьянманы 2-0 менен, Түркмөнстанды болсо 1-0 менен утуп алган. Ал эми Азиянын кубогунун финалдык стадиясына өз тобунда алдыңкы орундарды ээлеген курама командалар катышат. Кечээки матч 1-1 тең чыгуу эсеби менен аяктагандыктан, ал биздин курама команданын турнирдик таблицада 2-чи орунду ээлеп, 7 очко алып Азия кубогуна катышууга жол ачты. Токтогулдагы суунун көлөмү 13 миллиард 26 миллион куб метрди түздү. 30-сентябрга карата Токтогул суу сактагычында суунун көлөмү 13 миллиард 26 миллион куб метрди түздү. Бул тууралуу электр станциялары АКынын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, суунун агып келиши секундасына 394 куб метрди түзсө, сууну керектөө секундасына 205 куб метрди түзүүдө. Белгилей кетсек, былтыр бул күнү суунун көлөмү 11,7 миллиард куб метрди түзгөн. Орусияда кыргызстандык жаран 13 жаштагы кызга ыдык көрсөткөн деп шектелип кармалды. Орусиянын Новосибирск шаарында 13 жаштагы кызга сексуалдык ыдык көрсөткөн делип Кыргызстандын 27 жаштагы жарана кармалганы Орусиянын тергөө комитетинин сайтында айтылат. Ал 24 ноябрга чейин СИЗОго камалды. Орус басмаларынын маалыматы боюнча кармалган адам Халил Жон Новосибирск шаарында жергиликтүү эшиктерди чыгарган ишканалардын биринде кампачы болуп иштеген. Тергөөнүн маалыматы боюнча кыргызстандык жашы жетелек кыз менен август айынын сентябрына чейин жазышып, аны жолугушууга азгырып келген.
Жазында Зардалыга барчу жолдун курулушу башталып, электр энергиясы менен камсыз болгону жатат. Президент Садыр Жапаров 29-сентябрда Баткен облусунун алыскы Зардал айылына барды. Сапардын жүрүшүндө мамлекет башчысы өлкөнүн социалдык экономикалык жетишкендиктери тууралуу айтып берди. Ал алыскы аймактардагы калктын жашоо сапатын жакшыртуу үчүн инфраструктураны өнүктүрүүнүн жана ири долбоорлорду ишке ашуунун маанилүүлүгүн белгиледи. Садыр Жапаров келерки жылдын жазында калктуу конушка баруучу жолдун курулушу башталарын, андан соң Зардалыны электр энергиясы менен камсыз кылуу боюнча иштер жүргүзүлөрүн айтты. Айыл тургундары президентке ыраазычылыгын билдирип, бул мамлекет башчынын алардын калктуу конушуна болгон биринчи сапар экенин белгилешти. Алардын айтымында негизги көйгөйлөр болуп, жолдун жана электр энергиясынын жоктугу саналат. Мындан тышкары жашоочулар уюлдук байланыш маселесин чечүү өтүнүчү менен кайрылышты. Ал боюнча Садыр Жапаров президенттин администрациясынын кызматкерлерине тиешелүү тапшырмаларды берди. Эгер колуңуздардан келсе дагы жардам берип коюңуздар. Өтө оор шарттабыз. Азырда дам кысылып, тезирээк барып операция кылдырышыбыз керек. Чет өлкөгө $45,000 сурап атат. Чет өлкөгө апарыш үчүн ол каражат бизде жок. Эгер колуңуздардан келсе жардам берип коюңуздар. Сиздерден сураныч. Диагнозу голосовой гортани деп чыккан. Тамагыда бул сүйлөй турган голосойдо. Ушул өскөндө сүйлөй албай калат. 1 метр жерге да ушу угулбай калат. Бир ан жерде калып кетеби деп коркомун. Үнү да чыкпайт. Мектепке барса балдар камсытат, сен сакоосуң, жакшы сүйлөй албайсың деп. Ошо кызым элдин арасына кошулуп, кыз болуп кетиш үчүн жардам берип коюңуздар. Өтө суранам сиздерден. $45,000 керек чет өлкөгө апарганы. Үй жайларыбызга эч нерсебиз калбады. Сиздерден сураныш, жардам берип коюңуздар. М-банк Анаркан деп чыгат, Сбербанк Гүнназик деп чыгат. М-банктагы номерге чалсаңыздар тактап, мен өзүмдө болот. Сураныш, сиздерден жардам берип коюңуздар. Жакшы болуп кетсин деп Кудайдан түнү күнү Кудайдан тилеймин. Битте кызым бар. Ошо кызым үчүн жардам берип коюңуздар. Бишкекте окуучу өз жанын кыйды, милиция эмне дейт? 29-сентябрда социалдык тармактарда Бишкекте 17 жаштагы окуучу үйүндө өмүрүн кыйганы тууралуу пост жарыяланган. Андагы маалымат боюнча 26-сентябрда ал классташтарын бири менен сейилдеп жүрүп чылым чегүүнү чечишкен. Аларды байкап калган милиция кызматкерлери окуучуларды зекип коркутуп 3000 сом талап кылышкан. Окуядан кийин өспүрүм жанын кыйган. Бул окуя боюнча Бишкек шаардык ички иштер баш башкармалыгынын маалымат беришти. 26-сентябрь күнү болжол менен күндүзгү саат 12:48 чамасында Бишкек шаарынын ички иштер баш башкармалыгынын 102 кызматына чакыруу түшкөн. Анда Бишкек шаарынын Абдрахманов көчөсүнүн көп кабаттуу үйлөрүнүн биринде ЧУ аттуу жарандын денеси асылып турган абалда табылганын билдирген. Окуя болгон дарекке райондук ички иштер башкармалыктан ыкчам тергөө тобу дароо барышкан жана аталган факты далилденип, 2007-жылы туулган өспүрүм мектептердин биринин окуучусу экендиги аныкталган. Бул факты Бишкек шаарынын Сверлов милициясында катталып, тергөө иштери башталып, соттук медициналык экспертизалар дайындалган. Бул иш Сверлов милициясынын жетекчилери өз көзөмөлүнө алганын билдиришти. Бардык зарыл болгон тергөө иштери жүргүзүлүп, далилдер кылдаттык менен текшерилет. Мындан тышкары борбордук милициянын жетекчилиги маркумдун туугандары менен байланышка чыгып, кабыл алууга чакырышты деп айтылат маалыматта. Иштери талкаланган укук коргоочу 3 баланын апасы күйөөсү тарабынан катуу сабалганын жазып чыкты. 29-сентябрда укук коргоочу Азиз Абдрасулова социалдык тармактагы баракчасы аркылуу кайрылуу жасаган. Анда 96-жылы туулган келиндин күйөөсү тарабынан сабалганын билдирген. 96-жылы туулган 1, 2 жана 6 жаштагы 3 кыздын энеси Кемин шаардык ооруканасынын хирургия бөлүмүндө оор абалда жатат. Алдын ала маалыматка ылайык, 21-сентябрда 12:13:00 чамасында ал күйөөсү тарабынан катуу сабалган. Ал мурунку аскер кызматкери болгондуктан аялын башкача ыкма менен сабаптыр, колуна полотенце алып, бети башына катуу сокку урган. Соккунун кесепетинен келиндин тиштери талкаланып, көзүнүн чанак сөөгүттөрү сынып кеткен, баш мээси катуу чайкалган. Эмчектеги баласынын эжеси, калган балдардын апасы карап жатышат. Ошол эле күнү шектүү кармалып, бирок 3 сааттан кийин эркиндикке кое берилиптир. Себебин бул үй бүлөлүк чыр чатак деп коюшуптур деп жазды ал. Бул факт боюнча Чүй милициясынын маалымат таратып, 94-жылы туулган шектүү кармалганын убактылуу кармоочу жайга киргизилгенин билдиришти. Ошондой эле 28-сентябрда үй бүлөлүк зомбулук беренеси менен кылмыш козголгон. Тергөө улантылууда.
Жергиликтүү кеңештерге шайлоо 17 ноябрда өтөт. 17 ноябрда Кыргызстан боюнча жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо өтөт. Шайлоого 21 жашка чыккан, жалпы орто билими бар, тиешелүү администрациялык аймакта бирдиктин жергиликтүү жааматтын мүчөсү жергиликтүү кеңештин депутаты болуп шайлана алат. Шаардык кеңештин депутаттары пропорционалдык система боюнча, ал эми айылдык кеңештин депутаттары мажоритардык система менен шайланат. Суук тийгенде кармаган простатит, цистит ооруларына ушул чакшыр дарысы өтө жакшы жардам берет. Эгер сиз төшөктө алсыз болуп атсаңыз, бат-бат зара кылып атсаңыз, зараңызды кармай албасаңыз, могул чакшыр дарысын ичип коюңуз. Азыр суукта кол бутуңуз жылыбай жатса, буттарыңыз какшып атса, анда могул иньян гелди алып шыбасаңыз, 5 мүнөттүн ичинде денеңизди ысытып, тердетип, жакшы жардам берип сууктарды чыгарат. Заказ кылсаңыздар болот. Кыргызстан боюнча доставкабыз бекер. Генге лицензия берген комиссияны жоюу тууралуу токтом даярдалып жатат. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигине караштуу лицензиялоо комиссиясын жоюу тууралуу токтом даярдалып жатат. Жер казынасын пайдалануучулар менен тармактык мамлекеттик органдардын өз ара кызматташуусун жеңилдетүү максатында лицензиялоо системасын өзгөртүү пландалып жатат. Анын ичинде лицензиялоо комиссиясынын ишмердүүлүгү дагы каралат деп жазылган маалыматта. Быйыл апрель айында президент Садыр Жапаров лицензиялоо комиссиясынын ишине прокуратуранын айрым кызматкерлери кийлигишкени үчүн ошол кездеги башкы прокурор Курман Кузулушев менен ал кездеги жаратылыш ресурстары министри Мелис Тургунбаевке сөгүш берген. Анын алдында президенттин администрациясынын коллегиясында бул жаатта бир топ доомат айтылган жана бул комиссия жоюлары белгилүү болгон. Ушул айдын башында Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев кен казууга берилген 23 лицензия мамлекетке кайтарылганын билдирген. Расмий маалыматка ылайык былтыр Тоген тармагына 192 лицензия берилген жана анын 45 мамлекеттик ишканаларга тийген. Бул тармактан 2023-жылы 33 миллиард сомдон ашык киреше түшкөн. Жаңы Аккулат майданы 30 000 орунга эсептелип салынат. Ваян Антоновка айылында салына турган жаңы Аккулат майданы 30 000 орунга эсептелип курулат. Бул тууралуу мамлекеттик сатып алуулар порталына айтылат. Ат майдандын долбоордук сметалык документтерин даярдоого 31 миллион 85 000 сом каралган. Тендер боюнча арыздар 14 октябрга чейин кабыл алынат. Ат майдандын жалпы аянты 224 гектарды түзөт. Анын аймагында 30 000 орундуу трибуна, 1200-1500 орунга эсептелген унаа токтотуучу жай, жер алдындагы унаа токтотуучу жайда салынышы мүмкүн. 500 орунтуу мейманкана, 1000 орунтуу ашкана, 20 жылкыга ылайыкталган аткана, даараткана, административдик имарат жана башкаларды салуу пландалууда. Ай сайын $2000 берип турчумун. Президент унаа ишканасынын башчысынын кармалышы тууралуу. Президент Садыр Жапаров кабар агенттигине маек куруп, унаа мамлекеттик ишканасынын жетекчиси Рустам Жокоевдин жана мекеменин кызматкерлеринин УКМК тарабынан кармалышы боюнча комментарий берди. Айдоочулук күбөлүктөр сатылбасын деп президент болгон күндөн баштап эле айтып келем. 2020-жылга чейин 15-20 000 сомго сатылып келгенин баарыңар жакшы эле билесиңер да. Кызматка жаңы келгенимде бул тармакты ким тартипке салат деп сураштырып жүрүп, Рустам Жокоев деген жигитти койдум эле. Башында жакшы эле иштеп келди. Тартип ордуна пайдоочулук күбөлүктү оңой менен ала албай калганыңарды сездиңер да, дейт Жапаров. Жапаровдун айтымында ал айрым жетекчилерге, анын ичинде Рустам Жокоевке бирөө берген акчага азырылбасын деп кошумча материалдык жардам берип келген. Мен ого бетер күчөткүлө деп ал жигитти чакырып, сен өзүң таза болсоң, кол алдыңдагылар да таза болот, өзүң таза бол, айлыгың жашооңо жетпей жатса демөөрчүлүк фондумдан кошумча $2000 материалдык жардам берип турайын деп убадалашып, антын алып ай сайын $2000 жардам берип турчумун. Дароо айта кетейин, менин демөөрчүлүк фондум бюджеттик фонд эмес, ошондуктан 40ка жакын жетекчиге материалдык жардам берип турам. Анткени эмгек акылары чындыгында аз. Эмне үчүн материалдык жардам десеңер, алар өздөрү жетектеген мекемеден уурдабаш үчүн, ошол мекемеде тартип орнотуш үчүн, өзү таза болуш үчүн берип турам. Алардын арасында кечээ кармалган унаанын жетекчиси да бар эле, деген президент. Чүйдө 750 орундуу мектептин курулушу быйыл бүткөрүлөт. Мамлекеттик курулуш агенттигинин директору Нурдан Орунтаев Чүй облусунун Сокулук районунун Ваян Антоновка айылындагы курулуп жаткан 750 орундуу мектепти текшерди. Аталган ведомстводан билдиришкенде, объекттин курулуш иштери 2012-жылы башталып, 2019-жылдан бери токтоп турган. Бүгүнкү күндө инженердик коммуникацияларын текшерүү жүргүзүлгөндөн кийин курулуш иштери жанданып улантылууда. Буга чейин дубалы тургузулуп, терезелери орнотулуп, чатыры жабылган. Учурда имараттын ички курулуш жумуштары жүргүзүлүүдө. Быйыл жыл аягына чейин мектептин курулуштун толук бүткөрүү пландалып жатат.
Кыргызстанда bir суткада 13 өрт кырсыгы катталды. Кыргызстанда bir суткада 13 өрт кырсыгы катталганын Өзгө Чордалдар министрлигинен билдиришти. Маалымат кылайганын ичинен Жалал Абад облусу 4, Бишкек шаары 2, Чүй облусу 2, Ош шаары 1, Ош облусу 1, Ысык көл облусу 1, Нарын облусу 1, Баткен облусу 1. Тилсиз жоон өчүрүүгө Өзгө Чордал министрлигинин 14 өрт өчүрүүчү бөлүмү тартылган. Ал эми куткаруу кызматтары тарабынан 1 чыгуу алган.